Саламат элимдин ден соолугу үчүн бул саламат. Саламат клуб элимдин ден соолугу үчүн. Салам достор, биздин подкастты тыңдап жаткан, көрүп жаткан угармандарыбыздын баарына салам. Бүгүн дагы мырзалар үчүн кулагына күмүш сырга, айымдар үчүн дагы күмүш сырга дейбиз. Анткени бүгүн биз сиздер менен бөйрөктөгү таш тууралуу сөз кылалы деп турабыз. Бул теманын тегерегинде Док университет клиникасынын урологу, негиздөөчүсү Моңголов Нурбек Кытайбекович менен сөз кылмакчыбыз. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Кандайсыз, жакшысызбы? Нурбек мырза, ошол убактыбыз өтө аз, ошондуктан дароо эле баштай берели. Ошол бөйрөктөгү таш тууралуу сөз кылалы деп турабыз. Чындыгында бул эң кеңири таркалган көйгөйлөрдүн бири, аялдарбы, эркектерби, балдарбы баарында тең бар. Негизи ушул организмде таш кайсы жерлерде орун алат? Бөйрөктөгү таш жөнүндө сөз зара таштар оорусу деп коет. Биз ошондой зона жасайбыз да. Эндемическая зона деп коет. Кээ бир мындай оору көп жерде эндемический зона. Биз ошондой зоналардын бирине жашайбыз да. Ошон үчүн бул көйгөй көп. Биздин элибиздин 4%га чейин таштар бар да, зара таштар оорусу бар. Эми мындай чоңойбойт, кичирейбейт, бирок таштары бар көйгөйдүн бири болуп эсептелет да. Кыргызстанда анын себеби деген мындай да, бул бөйрөктүн көйгөйү эмес, бул бөйрөктүн эле проблемасы эмес. Бул деген общий организмдин проблемасы. Балким щитовидный же болсо паращитовидный железасында проблема бар. Нарушение обмена веществ деп коет, ошо зат алмашуу процесстери бузулганда, балким ашказанында бирдеме жетпей атат да, тамак ашсак бирдеме кирбей калып атат, бирдеме чыкпай калып атат. Балким өтүнүп, балким поджелудочный железасында, балким сөөктө, жана сөөктө зат алмашуу тустар менен болот, ошолор болушу мүмкүн да. Ошон үчүн бул бөйрөктүн гана проблема эмес. Эгерде бөйрөктө таш болгон болсо, бул жалпы организмди караш керек да, жалпы башка органдарды караш керек. Ато кайра таш боло берет. Ошо биздин кээде биз ашып-басат этебиз. Биз бөйрөктөн ташты алып койсок эле болду, айыкты деп ойлойбуз. На самом деле айыкпайт. Таш кайра пайда болот. С возрастом 100% кайра пайда болот да. Бул жоголуп кетпеген оору да. Ошон үчүн врачтар менен тыкыз байланыш болуп туруш керек да. Бөйрөктө ташты алдырып койдум деп эле ошойдон жоголуп кетпеш керек да. Мен ушул эфирге даярданып атам, анан бир урологдун кеңешин уктум да, жообунчу, ал эт жеп, сүт көп ичкен дагы ушул таштын пайда болушуна себепкер болот дейт. Канчалык деңгээлде туура бул же мурунку маалыматтарбы? Жок, мындай, ал таш пайда болгондун пайда болду да, анан таштар деген пайда болгондон кислый, анан деген щелочной среда деп коет. Эмне средада пайда болгон болсо, ошо продукталарды азайтыш керек да. Мисалы, кислый средадагы ташка мочаны окислять эткен тамактарды жей баштаса, наоборот, бат өсө баштайт да. Или наоборот да. Ошондон ал деген тамак себеп эмес, таш пайда болгондон кийин ошо ташты чоңойтпой, ташты кайта кылбаш үчүн, анткени обмен веществ, любой эмнени жейлик организм оңоп нормальный зара чыгарып туруш керек да. Ошону бузулуп калат да. Ошондо бузулуп калгандарга да диета кирет. Эт болобу, сүт болобу, башка болобу. Конкреттүү түрдө бөйрөктөгү таш эмнеден улам, кандай себептерден улам пайда болот? Көбүнчө сизге келген пациенттерде. Себеби толтура биздики зонабыз, анан деген көбүнчө паращитовидный железа, анан ашказан бирдемелерден кеткен, тубулопатия деп коет, бөйрөктүн өзүнөн да кетет. Плюс аномалия развития деп коет, мындай бөйрөктүн чөйчөктөрү туура, мындай зара туура чыгып турушка, кээ бир жери ичке болот, кээ бир жери экөө болот, кээ бир жери мындай зара жакшы чыкпай калса, жанагы аркада эле бир жерге таш туруп калса, бияна мусор толуп калат го. Бөйрөктө эле ошондой таш пайда боло баштайт, таш пайда кыла баштайт, ошондой зара жакшы чыкпай калган болсо дагы. Көбүнчө баягы озиге түшкөндө, таш бар экен деп билип калышат го. Ага чейин, приступка чейин кандайдыр бир белгилер болобу? Алгачкы учурунда көңүл бура турган. Мындай бөйрөктүн бири жаман жери барбы, же жакшы жери барбы? Бөйрөктөн экөө да, Кудай деген аябай керектүү нерселер экиден жараткан да. Мисалы, көз, бөйрөк, кулак, жумуртка жыныстык да, мындай балалуу болсун деген бирөө жогот эсине. Анан ошон үчүн кээде мындай бөйрөктүн бир коварный жери бар да. Таш пайда болсо дагы симптом жана оорутпай коет да. Бөйрөк өлүп аткан болсо дагы, кооруп аткан болсо да таш үчүнчү. Белгилерин белбей коюш мүмкүн да. Бир-эки жолу берет, намек кылып, же бир жери болуп атат. Анан эгерде көңүл бурбай койсоңуз, анда деген бөйрөк өлүп калгычакты даже жүрө берет да, билбей калат да. Ошон үчүн кичине мындай симптомдор болсо сөз кайрылыш керек да урологко. Мисалы, давленияны билесиңер, давление деген оору бар го, бизде давление болот. Артериалдык кан басымы көбөйүп кетет, көтөрүлүп. Ошо эми народдо давлением бар дегенчи. Ошонун себеби болот. Себеби ошо давление деген өзүнчө гипертоническая болезнь деген өзүнчө оору. Нефрогенная гипертензия коет, бөйрөк себеп оору да, бөйрөк давление берет да.
ошол давление дагы кишиге билинбейт да. Давлениясы 200 болсо дагы билинбей жүрө берет. Ушу бөйрөктүн ушундай коварный жагы бар да. Себеби бар бөйрөк, бирок ал билинбей көп. Анткени экинчи бөйрөк жумушун кыла берет да. Жумушун кыла берет, ошон үчүн билинбей калат да бир чети. Жакшы. А ошол таштын түрлөрү болобу негизи? Жалпысынан баягы ташты алгандан кийин, көргөндөн кийин, бул экен, мындай экен деп. Эми таштын түрүнөн кирсек, бул деген элге эмес да, аябай көп түрүчү. 100дөн ашык таштын түрү болот да. Аксалатын, уратны деген ар кандай болот. Аны деген эми мындай элге билиштин кереги жок, бирок эми билиш катуу, чоң, кичинекей ошондойлор кирет да. Мисалы, гилейген таш болсо дагы катуулугунан дарылоонун катуулугуна көп көңүл бурабыз да. Эгерде мисалы 5 хаусфилд деп коет, хаусфилд менен измеряться дейт. Андан ылдый болсо, анда дары менен дарылантып койсо болот да. Гилейген таш болсо да дары менен чыгарып салса болот да. Андан чоң, плотность андан чоң болсо, анда айла жок. Анда жанагы дистанционная литотрепсия, же лазерная литотрепсия, ультразвуковой литотрепсия, перкутан ошондой современный методдорду колдонушубуз керек да. А кээ бирөөнү вообще эле тийбей коюш керек. Кээ бир таштар мындай жаман өскөн, мындай бөйрөккө тие албайбыз да, же болсо кичинекей көп биздин кыргыз элинин мындай көбүндө таш бар да, бирок кичинекей эле да, бир 3 мм, аларга да көңүл бурбай. Мындай тийчү ташка тийиш керек, тийбегенди кээде тийбей эле жөн эле наблюдение, жөн эле көрүнүп жүр дегенге чейин барыш керек да. Ошол сиз айткандай ал түрлөрүнөн зависит этет да. Ал жанагы химический составы менен эмес, элге белгисиз это плотность, анан канчалык мешать этип атат, анан канчалык размер, ошо кай жерде турат, ошол главный смысл да эме дарылаштын. Таштан арылуу ыкмалары азыркы учурда кандай ыкмалар бар? Эгерде арылыш керек болсо. Мен мактанып кетпейм эмес, биз Док университет клиника, менин оюмча эмес, мен билем да. Биз ушу зара таштарын оору боюнча, анан деген аденом боюнча биз номер 1 биз деп ойлойбуз, даже центральный азиатский уровеньде биринчи биз деп ойлойбуз. Анткени технологический лидербиз да. Бүт технологиялар бар, даже Казакстанда, Өзбекстанда жок технологиялар именно таштарды талкалаш үчүн бизде бар да. Бул деген жана дарылоо схемаларда биз ошондой менен биз баарын эле операция кыла бербейбиз. Мына сиздики дарыласа болот экен, дары менен ичип эле жок кылсак болот деген. Экинчи шаг жана дистанционный литотрепсия деп коет, жана УЗИге окшоп туруп эле такап туруп эле. Раз талкалап туруп үйүнө кетип берет. То есть больницага жатыштын, обезболивающий ичиштин, наркоз бериштин кереги жок. Ошентип туруп эле жумушунан 1 саатка келе калып туруп талкалатып алып кетип калса болот, же болбосо үйүнө кетип калса болот. Бул эң жакшы метод да, 70% ошондой менен жасайбыз. Ал дагы болбой калса, бизде деген кесмей жок да. Биз зара кылган каналдан эле кирип барып туруп, жанагы көбүнчө жана мочеточник, түтүкчө, зара чыккан түтүкчөдөгү таштарды табарсыздын ичинде боло, ошо бөйрөктүн ичинде боло 1 сантиметрге чейин таштарды ошо менен эле каналдан кирип барып туруп эле алып салсак болот. Тоже бир күн эле да. Эртең менен келет, жазайбыз, кечинде кетип калса болот, же болбосо анын эртеси үйүнө кетип калса. Мурун анын баарын кесчи да, эми башка клиникалар кесет, биз кеспейбиз. Анан болбой калды деген эң чоң таш бөйрөктөн, коралловидный коралга окшоп, сен коралды көргөнсүң, монда бүт бөйрөк өсүп калган болот да, ошондой дагы таштар болот. Аны перкутанный деп коет, 0,5 сантиметр эле тешик менен бөйрөк жактан кирип барып туруп, лазер менен талкалап баарын алып салабыз да. Бөйрөк сакталып калат. Бөйрөк сакталып калат. Тоже анын эртеси үйүнө чыга берсе болот да. Кыргызстанда пока биз эле жасайбыз. Канчалык ийгиликтүү болуп жатат азыр? Эми мындай ушу эме суроодо ийгилик дегенде в пределах статистики деп коет, элдикинде эле да, Европада кандай болсо биз деле ошондой кылабыз да. Айырмасы Европа менен биздин айырмабыз, Европада чоң таштар жок. Анткени алар профилактика менен заниматься этет, алар алдын ала поликлиника, медицина, здравоохранение өлө иштейт да. Чоң таш көрбөйсүң, анткени чоңойтпайт да, ага чейин таап алышат да. А биздики наоборот. Таш батпай калганда анан келишет, анткени ал ошондой да. Рахмат. Замандаштар, биз сиздер менен коштошуу учурга келдик. Бир аз убакыт бар, эгерде суроолор болсо ылдый жакка, төмөн жакка калтырыңыз. Биз дарыгер менен байланышып, бардык суроолорго жооп алып бергенге аракет кылабыз. Ошондуктан комментарий күтөбүз. Кайрадан кийинки подкасттан амандашканча. Бул саламат элимдин ден соолугу үчүн бул саламат. Саламат клуб элимдин ден соолугу үчүн.